мамлекеттин күн тартибин, мамлекеттин саясатын, мамлекеттин ушул социалдык проблемалар боюнча көз карашын аныктай турган баары бир парламент болот. Ошол парламентке ушул маселени өзү жоон териси менен сезген, өзү ушул жүрөгүнүн туюму менен сезген адамдар келип, ошону парламенттен лоббировать этип, жан дүйнөсү менен ушул баш оту менен ушул ишке киришкени бул чоң бир максаттарды анан эффект берет. Биз дайыма ушул көп саясатчылар аны кылабыз, муну кылабыз, анан биз мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга тигини кылабыз дей берет. Бирок турмушка келгенде, чын реалдуулукка келгенде аны мойнубузга алышыбыз керек. Ал экинчи же үчүнчү маселе болуп калып калат четтечи. Анан эстегенде эле бир айтышат. Ал эми ошол мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар өзүлөрү парламентте болуп, ошолор өзүлөрү лоббировать этип, ошолор жан дүйнөсү менен эртеден кечке алардын үчүнчү, төртүнчү приоритет эмес, номер биринчи приоритет болуп иштесе, мен ойлойм бул маселе чыгат. Баары бир парламентте алардын ошол биз көргөнбүз, Дастан Бекеев, алардын авторитети баары бир абдан күчтүү болот. Аларга эч ким каршы чыгып, сеники жарабайт, сени колдобойбуз деп бирөөнүн да оосу барбайт. Болгону ошону айтып, талап кылып турганга бир эмес, жалпы парламент боюнча бир көпчүлүк керек го. Көпчүлүк дегеним бир 7-8 киши болсо, ушул мүмкүнчүлүгү чектелген. Мен ойлойм, ошо социалдык маселе көбүрөөк бир ордунан жылат беле деп. Бизде аз болуп атат, жалгыз Дастан жетишпейт ага. Ошондуктан мен ойлойм, ушу биз дагы шайлоо маданияты элдерибиз ушуну түшүнүп, ушундай бир мүмкүнчүлүк түзүлсө жакшы болот эле деп мен мындай терең ишенем баягы мындай. Ошол средада аралашып жүргөн киши катары. Абдан жакшы бир үмүт пайда болду. Анткени биздин өлкөбүздө мүмкүнчүлүгү чектелген жаш балдарыбыз, кыздарыбыз келечек үчүн, ушул биздин балдарыбыздын келечеги үчүн абдан бир жакшы максаттары, ойлору бар экен. Ошолорго биз ийгилик каалайбыз. Социалдык өнүгүү дегенден кийин социалдык өнүгүүгө жумшалыш керек да, каражатчы. Адам мисалы баардыгына бирдей көмөк жардам кереги жок. Мындай көмөк жардам деген даректүү болуш керек да. Адам өзүнүн өнүгүп кетишине кандай социалдык тейлөөгө, социалдык услугага муктаж болсо, ошону көргөзүп, ошого жардам берип, адамды өзүнө өстүрүш керек да. Билим болсо билим берип, бир жөндөмдүүлүк, эмгек жөндөмдүүлүк ошону берип, эгер эшикке чыгып иштейм, тияка барам, бияка келем десе, ошол инфраструктураны түзүп бериш керек да. Калган баарын адам өзү кылат. Бул адам өзү билимдүү болсо, эркин эки жака чыга алса, жумушка иштегенге жөндөмдүүлүк берип койсо, баарын өзү кылып алат да. Ошону деген жардам бергендей, ошону жолун ачып бере тургандай гана бир сууну, баягы туралып калган сууну жолун ачкандай эле ошентип ачып берип койсо, суу шаркырап кандай кетсе, адам да ошондой өзү эле кете берет. Ал баягы тескеринче ошол жөлөк пулду алуучу эмес, салык төлөөчүгө айланат да. Салык төлөп, тескеринче мамлекетти өнүктүрөт да. Бул ушундай, мындай айтканда, парадигмага өтүшүбүз керек да. Тилекке каршы биз баягы илгери кандай болсо советтик убагында, мындай айтканда, перераспределение эптеп баягы өлбөс жандын эле түшүгүн көрүп, анча-мынча эч кимге жетпеген каражатты баарын таратып койгондон көрө, тескеринче даректүү иштеш керек ар бирөөсү мененчи. Анан ошолорду потенциалын ишке ашыра тургандай мүмкүнчүлүк түзүш керек. Тегеректе айлануу чөйрөдө.